Кыргызстанда карапайым элди кимдер гана тонобойт. Бажычысы баш болуп, коопсуз шаар, жол министрлиги төш болуп, жада калса эми парковкадан да мыйзамсыз миллиондорду чыгарып кетип жатышат. Ушундай иш карапайым жөнөкөй парковщиктердин колунан кантип келсин деп турсаңыз керек. Анализиңиз туура. Себеби бул иштин артында мэриянын үлкөндөрү турат. Бүгүн биз сиздерге парковкадагы мыйзамсыз жагдайларды тизмектеп беребиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу. Биз менен болуңуздар. Biz неге мында кыйнайт? Айлык албасак 5000 деп ар бирибизге абышет эткен 5000 сом 5 тыйын көрүлөбүз. Түркияда да ошо менен 1 ай жүрдү, 2 ай жүрдү, өтүп кетти. Көрсө убакыт өтүп атты. Ты блогер, я знаю тебя. Свой телефон убери. Убери телефон. 1 январдан баштап бесплатно болуп парковкалардын бардыгы. Не жолу так экен? Кол көтөрбөймүз андай? 2021 жылы Бишкек шаарынын казынасына дээрлик 22 миллион сом каражат түшпөй калды. Бул фактыны аныктаган биздин колубузга жашыруун делинген документ дейди. Ага ылайык Бишкек парковки стоянки муниципалдык ишканасына ички аудит жүргүзүлүп, анда ондогон мыйзам бузуулар аныкталган. Ошентип сиз парковкага деп төлөп келген каражатыңыз шылуун чиновниктердин амалдуу ыкмалары менен жок болуп келген. Алар бизди кантип алдашат? Мисалы 18 муниципалдык парковкада 1928 авто токтоочу жай болсо, алардын дээрлик 442 орундугу эсепке алынган эмес. Жалпы жолунан бир күндө 7579 автоунаа кирип чыкса, болгон алардын 2599 отчетко алынып, 4980 автоунаадан түшкөн каражаттар сол чөнтөккө солонгон. Мындайча айткандай, ар бир экинчи автоунаадан төлөнгөн каражат кимдир бирөөлөрдүн олжолуу бизнеси болгондугун ички аудит тастыктап турат. Бирок биз күбө болгон жагдайда мекемеде эсепке алынбаган каражаттар мындан 7 эсе жогору. Суроода токтосоңуз, бухгалтерга да орто сайга канча сиз эме берчилеңиз моундай пачка талон бир айда? Негизи бир күнгө бир 800 штуктан кетчү. Орто сайга? Орто сайга бир күнгө. 800 штук. 800 штук это 800. 800 эме. 800 штуктан канча сом? 25 ке койсоң 20 миң болуп кетти. 20 миң, сиздер 10 миң сом алчылыңыздар. Күнүнө 10 миң сом бериңиздер. Жок, бул 2 күндө келбейсиң, 1 айга эле берип атпайсыңарбы? Канча берет сиз? Бригадир катар 10 эле штук берип коет, кээде 5 штук. 1 айга бар. Журналда бар, карап койсоңар болот ошо журналда. Карап койсоңар болот ошо журналда. Бул талон. Ошондо кылабы? Жок, план менен берилет. Жок, план 160 деп атасыз, талонда эми 10 деле болот, 25 эле миң болот бери. Айына булар 160 миң сомдон төлөчүкөн. Ооба, 160. Азыр кассовый чектер. Бунунузда 10 берсеңиз 25 миң сом болот. 25 миң эле болот. Да калганын кантип булар төлөчү деген. Мындай бухгалтерияда эме барбы? Ошону сурап алсаң. Ответ. Человеческий факторда элдер өздөрү кейзер сурабайт, мисалы, чек. Кандай сурабайт? Акчасын берип коет. Талон таппаса сурабайт. Ал башка маселе, бирок бухгалтериядан кантип өтөт? Юридикалык бухгалтериядан кантип өтөт? Урматтуу бухгалтер бери айтып койсоңуз. Бухгалтериядан кантип өтөт? 160 миң сиздерге төгүп атат, бирок сиздер 25 миңге эле квитанция берип атасыздар. Сизге ошончо берип атпайбыз, кээ бирөөлөр алат, кээ бирөөлөр албайт, ошол. Эми бухгалтерияда андай болбойт да. Бул көрүнүш Орто сай базарынан аныкталды. Көмүскөдөгү бизнестин бул ыкмасы мэрияга абдан жаккан көрүнөт. Анткени архитектуралык жана жер пайдалануу мыйзамдарын көз келбестен баскынчылык менен иштеп келе жаткандыгында. Улукбек, главный специалист отдела рынка земли. Азыркы күнү мэрия тарабынан 7 токтом даярдалып берилди, уже бекитилип берилди. Анан 16сы азыр долбоордо даярдалып, долбоорунда Толук бүтөлүк. Толук бүтөлүк. Эч кимге болбойт да. Жер только бир документтин негизинде гана колдонгон болот да. Бизде ошону айтып атпайм, бизде ал жана колдонуп атат, ал боюнча маалымат жок экен пока. Биз өзүбүздүн ишибиз менен. Кантип маалымат жок? Бу жерде өзүңүздөрдө маалымат бар. Маалымат бар, бирок ал жерде колдонуп атабы, колдонгон жокпу, бизде ал боюнча маалымат жок. Бишкек парковки стоянки муниципалдык ишканасына таандык делинген 25 парковка, 13 стоянканын болгону 7-өсүндө гана тиешелүү документтери бар. Мындайча айтканда 31 жерди мыйзамсыз басып алган. Мыйзамсыз басып алуу мэрияда нормалдуу эле көрүнүшкө айланып калган. Мыйзамсыз жерде турасыңар, түшүнүп атасызбы? Мыйзамсыз жерде турасыз. Чыгып кетиш керек, Артын ойлоп атат, несенчи? Биз артынан турабыз. Биз мына расставление болобуз, КЧПга өткөрүп беребиз. Сиздер ошол промежутокко документ даярдаш керекпи? Тилек. Жок, сиздерде документ даярдаш керекпи? Ооба, документ даярдагыла. Парковкаларды ким башкарат? Мына шаардын ичинде эч ким башкарбай эле жакшынакай жашап атат. Мына могу жердин баары башкарылбай эле турат го. Айда болсо рентабельность жокпу? Ошон үчүн мына суббота, воскресенье, понедельник күнү эч ким башкарбай эле жакшынакай ош базары иштеп атат.
Орто сайский рыноктор иштеп атат. Анткени пандемиктен баштап договор менен кишилер кайта ордуна келет. Ошолор барып тазалап туруп атат, карап атат да. Несин тазалайт? Тазалай турган ал тазалык тазалайт. Айтчы, булардын договорунда ким тазалайт экен? Ошол иштеп аткан жерин өздөрү тазалайт ушулар. Несин тазалайт? Участокто ошо парковка. Несин тазалайт? Эмнесин тазалайт? Шыпырат бул ошо эмесин. Шыпырбайт эч ким. Сиздерге МПга ушундай полномочия бергенби шыпыргыла деп? Мен шыпырайын эшиктин Жок, сиз мына түшүнүп атасызбы? Договорду карасаң, договорду. Жок, договорду карайлы. Көргөзүлгөнбү? Ушулардын полномочиясына кирген. Шыпыргыла деген. Сен де қалып айтып отырсың. Тазалыкты кармоо мендеби? Тазалық деген жоқ, ешкім Аке, мыйзамга келиңизчи. Мыйзамга келиңиз. Бул жерде мынакей парковщиктер шыпыргыла деген эч нерсе жок. Парковщиктин шыпыр деген сөз эмес. Эми болсо ошол жакта таза карма деген жер бар. таза карма деген таза кармаганда эмне кыласың шыпырбаганда? Көчөнүгө шыпырасың ал биз. таза карма деген ал вообще шыпыр дегенге жатпайт да. Парковщик машинаны туура парковать этип кайра чыгарып бериш керек. Вот, функциональный обязанность ошол туурабы? Мыйзам чегинде аны ИИМ карайт да. Коопсуздук кызматы караштырат аны. МП тазалыкка только мыйзамдуу берилген жерлерге иштегиле. Кааласаңар, сиз мисалы директор катары айтам да, кааласаңар МП мындан кийин ушул эле темпте иштейбиз десе, могу мыйзамсыз жердин баарынан чыккыла. Мыйзамдуу жерлериңерди иште алып бара бергиле. Мүмкүн силер проект жазсаңар, эме бияк колдоп берсе, возможно дальше иштеп кеткиле. Бирок Ош базарда бүгүн бир дагы жеринде мыйзамсыз туруп, анан сиз азыр ушул турушуңузда аякта мыйзамсыз иш болуп атат да. Ошону сиз мындай юридический эме мыйзам чегинде түшүнүп туруп чыгып кетиңиздер. Жанакы окшогон захватчик болбогула, мэрия захватчик болбош керек. Болбойт. Тең болсо айтпайм, бүт документтердин баары тең. Азыр БГАга бериптир. Мен буга келгенче булар бир такыр эле бир эчтекеси жок эле кишилерди айтып атат да. Например, могу кишилер барып иштесе, булардын эч бир кагазы жок, Булар болсо законго таянып, документтерди даярдап атат. Ошонун ичинен 26-нын ичинен 5 уже колдоруна китептер бар экен. Калгандары на стадии да. Ошонун баарын алып. На стадии иштеткен болобу? Жок. Болбойбу? Болбойт. Бирок эмнеге бүгүн иштеп атат ошол? Муниципалитетчи ошонун баарын азыр КЧПга өткөргөндө делечи, ошол кагаздар бүтпөйүнчө ал процесс эме болуп атат. Жок, андай эмес. Сиз директор катары мен сизге түшүндүрмө дагы берип коеюнчу. Мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзгөнгө болбойт. Мынакей 2 жылдын ичинде 8 начальник кетиптир. Сиз мыйзамга кетип калыңыз, болду. Сизден талап ошол. Эми ошого жетиспей атпайсыңар, мына 2 күн болду. Мына жеткизгенге мынакей азыр баралы. Жүр баралы. Ош базарга полный жанагы эмелерин бригадирлерин чакырыңыз, бошоткула. Мыйзамсыз жерлерди бошоткула. Мыйзамдуу жерде иш алып бара бергиле. Биз ал жерди наоборот туурасынан чагылдырып беребиз. Бирок мондай иш болбойт да. Анан биякта жанагы окшогон жарандар эмне үчүн тазалыкка окшоп пенсия алып, айлык алып, кийин соцфонд төрөлүп ушундай иштебейт. Ошол жагынан дагы бул мыйзамга туура келбейт да, баягындай договор деген сөзчү. Келип өзүңөр айтып беребиз анычы азыр. Жардам бергиле дедим. Силер болсо бияка келип алды өзүнчө. Жок, биз бияктан прямой кураторуңарды чакыралы деген жоксуңар. Өткөндө сүйлөштүк, жашнакай. Келгиле, любой вопрос болсо ачыкпыз дедим. Мен бияка келип алып, бияка. Жок, биз мынакей бияктан деген вице-мэр бар экен, Сазыкулов деген. Биздин жарандар 2-3 жолу кайрылыптыр. Вопросторун чечип берем дептир. Биз ошого келдик. Ошонун негизинде сиздерди чакыралы дегенбиз да. Келатканда эмне себеп, эмне талап коюп атканын билгеңер келсе бизге келбейт деңер. Алар жок, биздин талаптарын уктук да. Мына Сазыкулов билет экен. Сиз жаңысыз да. Биз сизге барганда сиз айтасыз. Мен жаңымын деп. Специалисттерден болгон документтерин берип. Директор жаңы да. Сиз жаңысыз. Жашнакай документтерин окумасыңар, анан кийин талаптарына защит этсеңер да. Ошондо да мекеме 2019-20 жылдары бир тыйында пайда көргөн эмес. Тескерисинче шаар казынасынан мекемени өнүктүрүүгө деп 12 миллион 657 миң сом субсидия алып, анын 10 миллион 444 миң сомун кайтарып берген. Бул жерде 2 миллион 213 миң сом минуска иштеген. Айтмакчы, муниципалдык парковка дем алыш жана майрам күндөрү акысыз болушу керек. Бирок бул мүмкүнчүлүктү жөн кетирбей мекеме башчылары мыйзамсыз жагдайга парковщиктерди кириптер кылып келишкен. Бул жагдайдан улам жумуштан айдалып айыпка жыгылган парковщиктер бизге кайрылышты. Мен атым Салпиев Рахатбек Курманбекович. Мени карап айтыңыз. Мен 2 жылдан бери Орсой базарында парковщик болуп иштейм өзүм. 2 жылдан бери бригадирсиз, Жок, бул 21 апрелде бул 2021 жылы бригадир кылып шайлашкан. Ата парков өзүм деле машина киргизип чыгарам, баягы
Анткени балдар мага акча чогултуп беришет, мен барып туруп банкка төгөм. Төккөн акчаны монтип квитанциясын Бул 1 жылдык квитанцияңыздардын отчет. 1 жылдык отчет. Банкка төлөйсүздөр. Банкка төлөйбүз. Шоту бар. Анан бул жерде мен келгенден бери 4 директор алмашты. Бирин башында биз деген 1,5 миң сомдон акча төкчүбүз башында. Анан директор чыгырып, Вахтанг деген директор болгон убагында, революцияга чейин. Ошол келип бизге баарыбызды чогултуп планыңарды монтуп санайбыз, андай мына кылабыз, ар бириңерге 5 миң сомдон айлык беребиз деп 10 миңге көтөрдү. Анан ошо боюнча 10 миңден төгүп келатабыз ушкеске чейин. Анан улам келген директор Айлык берген жок эч ким. Айлык эч ким берген жок, 2 жылга чейин. Айлыкты берген жок. Ошо боюнча баягы айтылган боюнча эле калды. Андан кийин бизге договор түзүп, силер мондай деп улам келген директор эме кылып, анан биз жана мыйзамдын түрүндө биз билбептирбиз. Суббота, воскресенье күнү нерабочий день экен. Мэра өзү чечим чыгарыптыр бул депутаттар. Анан жана красный день деп коет ба, кызыл күн деп. Ошол күнү да иштебегиле деп бизге айтылган. Бирок биз ага иштебейли, эс алалы десек, бизди мажбурлап директорлор чыгарып атты жумушка. Ошол калган 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи күндүкүн, 4 күндүкүн банкка төлөйбүз. 6-чы, 1-чи күндүкүн директор алат, куратор алат келип. Анан башында биз билген жокпуз. Элдер бизди элдер аябай кыйнады. Үчөөбүз эмес, баке, бияка келип коесузбу? Бизди элдер аябай кыйнады. Жүрүңүздөр. Троих запустить, сиз кирбеле болсун. Кандай кирбеле болсун? Эмнеге кирбейсизби? Жок, вы троих өткөндө кирбедиңизби? Өткөндө чече албайбыз. Ал чогуу бердим да. 15 киши кол. Ачып койсаңыз. 3 киши. Троих запустите балдар. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул байкебиз 178 миң сом айып салып коюптур ушуга. Жок, мурун 305 миң деген, эми 170. Азыр 305 миңден 170ге түшүрүп, 178 миң бүгүнкү күндө ушул байкебизге салык салып коюптур. Анткени бул кишилер ошол эле долиясын, акчасын директорго, ушуга окшогон Сазыкуловго окшогон бай манаптардын поведениясында жүргөндөй жетекчилер доля алып жүргөндүгүн тастыктап берип атат бул киши. Мэрияга да беребиз деп айтышкан аларчы. Биз ошон үчүн берчүбүз да мына. Бизге талонду жада калса бул талонду дагычы жеткиргиле деп бир айга, мисалы мен бир айына 160 миң сом акча төксөм, бир айга 25 миң сомдук талон берет. Эл да бизге бербейт да мында, кана талонуң депчи. Биз эмнеге мында кыйнайт? Же айлык албасак 5 миңден деп ар бирибизге абышет эткен 5 миң сом 5 тиын көрөлөбүз мына ушугеске чейин. Мына азыр эле анан келсек эле баа вице-мэр келип турга болду, чечилди, кетти, директоруңар жумуштан кетти деп эле кайра эле бирөөнү коет. Азыр эле көп болдук. Ушул жерде адамдарга кайрылып эмне болуп атасыңар, кандай көйгөйүңөр бар деп сурап койгонго мындай бир анын эгасы жол бербей, мындайча айтканда керезендиги менен ызырынып буяка чыгып кетип атат да. Эми 3 киши киргиле деп. Өткөндө да 3 киши киргиледен 3 киши кирсе кайра эле болду, бүттү деген. Мына бул Ош базардан дагы бул жаран келип тур. Киргенде байке киргенде. Бирөөсү ушул киши болду да. Баягы эмеде эмне деп айтып бердилер сизге? Неге макул болчуңар деп. Көчөгө чыкканда экөө наразы болгон. Сиз макулмун деп айткансыз да. Булар чечет болду, кетебиз эме митинг тарайбыз депчи. Менин бир проектим бар болчу. Ошону көрүп туруп ошону бүтүрөр байке. Ушуну бүтүрүп келсеңиз, сиздин көйгөйүңүз чечилет, проблемаңыз деген. Ошо менен мен аны эмнени бүтүрүп келдиңиз байке? Проектини. Кайсы проект? Мен өзүм ошо парковка боюнча проектим бар болчу. Өзүңүз ачам дегенсиз да? Жок, парковка ушу шаардын тыгынын жеңилдетишин үчүн жасалган ал проект болчу. Ошону байке бүтүрүп кел, жакты, мага жакшы. Жакты бул проектти. Бүтүрүп келди да ошо менен 1 ай жүрдү, 2 ай жүрдү, өтүп кетти. Көрсө убакыт өтүп атыптыр. Сизди алдап койгон. Азыркы Сазыкулов. Ооба, бүттү, андан кийин барсам бүттү. Парковка жабылат. Сиз кирген толку жок деп койду, ошо менен бүттү иштин баары. Саламатсызбы? Эмне болду? Эми вице-мэр Сазыкулов кабыл албай монча адамды күттүрүп чакырып атпайбы, күтүп атпайбы, киргиле? Жок, азыр киргизбей атпайбы бизди. Урматтуу аппарат башчы, келиңиз мындай. Сүйлөшүп атпайбызбы?
Киргизбей, милиция билет, кимге киргизиш керек, кимге киргизиш. Жоқ, сіз бұл жақта аппарат жетекшісіз бе бұл жақта мындай? Келсеңіз бұл жаққа. Мына көрдіңіздер бе? Бұл жақ қандай деп сөз айтып іштеле білмей қалдық. Бұл не деген мекеме бұл? Қандай ол? Кичине көтөрүп турасыз. Адилет турап көрбөйсүң, баарынан бери сага. Мен өзүмдө турабы? Мен айтып атпайм баке. Мен өзүмдө канча жардам берип атабыз. Сиз жардам берген жоксуз. Турабы? Жок, рахмат сага. Жетекчилердин баарына карап, маселесин карап берип атабыз. Айтып коем, үчөөңүздөр керексиздер, сүйлөшүп чыгабыз. Алда отурбайт, бизселердин менен баарынан бери эртең жумушка чыгасак, өзүңөр сүйлөшүп алып. Ошондон бери 15 мүнөт азыр маршрутка акча жок эми. Жүрөбүз. Анда камера бар болсо кичине күтө туруп алам. Эми бүтсүн. Чогулуш. Анда 5 камера киргизсе када кулакка тебейин деп. Улачек канча жолу 5 камера киришкен. Сиз жүрүңүз анда. Укугу тепшелген жарандарга түшүндүрмө алуу үчүн биринчи вице-мэр Максат Сазыкуловго кайрылганыбызда макулдук берип, бирок иш бөлмөсүнө барып окуяны соткага видеого жаздырып баштаганыбызда Караманча каршылык көрсөтүп баштады. Телефон уберите, пожалуйста, мы спросили вас. Байке. Длинный маселе не gelmezler. Пойдем по парковкам, вдвоем, пошли. Вдвоем вместе без зата. Жюр. Ты блогер, я знаю тебя. Сен телефон убери телефон. Бизге заявление жазабыз деп атат. Искер, давай к тебе пройдем. Жок, сиз Сен нар тур. Туттуң. Енді маселесин менге атат. Все. Думату вице-мэр. Опергруппаны вызовите. Если будем сам, опергруппаны вызовите. Я требую, чтобы вызвали опергруппу после этого. Нормально функционировать муниципальные предприятия не дают. Мэрияга битойгу салода. Заходите по парковкам, жүргүн. Вдвоем. Кирсеңиз? Эмне үчүн силер бүгүн иште турасыздар парковкага? Бүгүн мэрияны токтомдур. Эмне үчүн? Мен журналистмин. Эмне үчүн силер бүгүн нерабочий күнү Сиз мага допрос кылбаңыз, мен байкелерим менен сүйлөшөм, мен потом үйдө. Эмне үчүн? Мына элдер келип жүрсө кайтасыңдар. Эмне маселени чечип бересиз? Эмне чечип албайсыз? Сиз жакшылап сүйлөшүңүз. Жок, койсоңуз. Жолдош вице-мэр. Эмне маселе? Сиз андай даяз кылбаңыз. Жок, жаңы директор ал дедиңер, хорошо. 1 январдан баштап бесплатно болуп парковкалардын бардыгы. 1 январдан баштап бесплатно болуп парковкалардын бардыгы. 15 күн эме иштебей атпайбызбы? Эмнеге бул кишиге 178 миң сом айып салыптыштарына? Парковкадан 170. Бул карапайым бечара кишиге кантип 170 миң сом айып салыптыштар? Сиз заявление бердиңизби мага? Силерге 2 жолу жазбадыкпы? Эмне заявление деп жаздыңыз мага? Мына ксерокопиясы копиясы турат, заявление бер. Жок, мына көрүп албайсың. Жок, көчөрдө Пойдем, нет, я на улице не собираюсь разговаривать. Жүрсөң, байке жүрсөң. Аны коркутуп атпайсың. Жок, сиз анда карапайым жүрсөң, байке сиз мага көрбөдүңүз. Биздин суроолорго жооп берүүдөн жаа бою качкан жолдош вице-мэрдин мынчалык каршы болуусуна 2 себеп болушу мүмкүн. Биринчиси бул биринчи вице-мэрлик кызматтык даражасына абдан чиренип, эч кимди тоготпой калгандыгы, шаардыктардын каражатына айлык алып, вице-мэрлик кызматты татыктуу аткарып берүүнү унутуп калгандай. Экинчиси, че бул вице-мэр көтөрүп жаткан коррупциялык жолдорго тиешеси бардай. Давай чыккыла, мен руководитель аппарата. Жок, сиз эл менен келип атасыз, эл менен. Эл менен мен силердиги. Байке, кирбегиле. Баса президенттин дал ушундай чиновниктерге кайрылуусу да суу кечпей калгандай. Сен Артур жигит. Кечээ президент мындай деп айткан. Не кылып атасыз байке сиз? Кол көтөрбөңүз андай. Кол көтөрбөңүз байке. Кирбе байке. Мейли, биздин ишмердүүлүгүбүздө качкан чиновниктерди дала эле көргөнбүз. Сазыкулов болбосо мэриядагы башка кызматкерлер менен деле маселени ортого салып чечип алмакпыз. Бирок бул окуя башка нукка бурулду. Урматтуу көрөрман, бул видеого маани берип карап туруңуз. Бул жерде вице-мэр күч органдарына бизди жоопко тартуу үчүн арыз жазганы кетип жатат. Тергөөчүлөргө берген арызында биз анын жакасын айрыптырбыз. Бирок бул көрсөтмөсү кызылдай жалган экендигин колубуздагы видео тастыктамалар далилдеп турат. Бул боюнча учурда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Чеч албадым, 15 күн болду, бир атпайсың. Мен сиз назначение кылдым ба? Ой, бир жолу айттыңыз, макул ордуңарга турасаңар, канча болду? 15 күн болду, мына кайра.
жаңы директормен Сіздердің орныңызда тұрасыз. митинг кылбагыла давай деп өзүңөр айтпадыңар. Жоқ, мен орныңызда тұрады деп айттыңыз де. Анда ордума туруспайлы го енді макулында. Чече албадым. Бул кишилер не кылат эми? Урматтуу вице-мэр, кабыл албай коюш, мына эл көчөдө турат. Сен де айлык албасак, бир сом акча албасак. Сен деле турасың да дос. Не кылат бул кишилер? Я биякта дагы толтура киши бар. Парковкадан келген байке. Сөзүн укпай коюшту эме. Аксбайке. Мэрия жер пайдалануу мыйзамдарын бузгандыгы, муниципалдык ишкана мыйзамсыз пайдалангандыгы жана ошол жерде мыйзамсыз коммерциялык багытта ишмердүүлүк жүргүзгөндүгү. Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилбеген тариф менен парковкага деп мыйзамсыз 3 жылдан бери шаардыктарды алдап келгендиги. Мэрия парковщиктерге эмгек акысын төлөбөй, эмгек кодексин бузгандыгы, салык кодексин одоно бузгандыгы, ККМ аппаратын колдонбогондугу. Мекеме парковкага деп иштетип келген жерлерде жол эрежелери одоно бузулуп, иретке келтирүүдүн ордуна тескерисинче одоно баш аламандыкты жаратып жаткандыгы. Эми баарын тизмектеп айта турган болсок тилибиз курга чудай. Жыйынтыгында шаар казынасына олуттуу жоготуулар келтирилип, мыйзамдар одоно бузулуп, ага шаар бийлигинин кызматкерлери катышып жатканда, мындай жагдайды коррупция деп атабаганда эмне деп атайбыз? Башкаларды миллиондорго кустуруп жаткан укук коргоо органдары буларды да канчалык кустураарына назар салып күтө туралы. Саламатта болуңуздар.